областы Тон районунун Бөкөнбаев айылы. Жолугучу Алтымышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-Б классынын окуучусу Баатырбекова Айназик. Ысыккөл кыргыз бермети бергендей ата бабам кылып энчи. Ысыккөл кыргызымдын болот кенчи. Далайды айыктырган кеселинен ооруга каршы туруп болуп эмчи дегендей. Ысыккөл Кыргызстандын ар бир кишиси сыймыктануучу жери. Тоо ичинде көл бар. Анын айланасы тоолор менен курчалган. Дүйнөдө эң суусу таза көлдөрдүн бири. Суусу шоор, туздуу, ичүүгө жарабайт. Бирок дарылык касиети жогору. Көлгө ар тарабынан жыргалан, түп, каракол, чоң кызыл суу, жуугу, Барскон сыяктуу чоң дарыялар куят. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Бул таң каларлык кубулуш. Жайында жарым миллиондой туристтер келип, ден соолугун чыңдап кетишет. Көл жайы жай мезгилинде өтө кооз жана өтө жандуу. Бул жака шаардын ысыгынан жана чуусунан жадыгандар келишет. Анткени кечинде жээкти жана тоолуу капчыгайларда күн салкын. Ал эми Таңкабанын тазалыгын айтпаңыз. Бир күнгө келсеңиз да көз жоосун алчу бир нече жерди, капчыгайларды жана каньондорду көрүп, атка минип, чаркатма жана сууга түшүп жүрүү мүмкүн. Узакка калып, жээкте күнгө каптанып, улуттук нуктагы фестивалдарга барып, күчүңүздү сынап кетсеңиз болот. Балким өлкөнүн эң бийик чокусу Кан теңирди багындырарсыз. Ысыккөл бизди башка жактарга таанытып жатат. Ошондуктан баарыбыз бирге Ысык көлүбүздү сактайлы.